Yerimi rayımı cana berekesi olsun. Allah Taala'nın barımızga жақшы күндөрдү, жақшы түндөрдү, жақшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Жаратканын барыбызга пайдалуу жамгыр берсин. Зыяндуу жамгырдан сактасын. Тугандар, Алла Таала бардык ааламдын жаратуучусу, бардык инсан, жиндин жаратуучусу, ааламды башкаруучу, көзөмөлдөөчү, жүргүзүүчү, учуру келгенде талкалап жок кыла турган өзү. Алла Тааланын заты бадыша, чыныгы бадыша, бардыгына ээлик кыла турган. Каалаганына өмүр берет, каалаганына өлүм берет. Каалаганын бейишке киргизет, каалаганын дозокко киргизет. Алладан эч бир нерсе суралбайт. Эмне ушунчалык жамгыр берип атасың? Эмне ушунчалык шамал? Эмне үчүн ушунчалык кар деп? Эмне үчүн буга өлүм бердиң, буга өмүр бердиң? Эмне үчүн деген суроо Аллага айтылбайт. Вакифухум иннахум мас'улун. Токтоттур аларды дейт адамдарды кыямат күнү. Периштелерге буйрук берет. Булар суралыш керек. Алла туралы айтынат: «Ла юс'алу амма яф'алу». Алла кылган нерсесинен суралынбайт. Бардыгы суралат, бирок Алла суралынбайт. Жараткан Алла данышман, каалаганын кылат. Фа'алу лима юрид. Эмнени кааласа, данышмандыгы менен кылат. Алланын данышмандыгында чексиз пайдалар бар. Адам түшүнүшү да мүмкүн, түшүнбөсү да мүмкүн. Тугандар, ошон үчүн Алланын райымынан кургалган, Алланын бейишинен кургалган, Аллага жакындыктан, Алланын ыраазычылыгынан кургалган, эки дүйнөнүн бактылыгынан кургалган ким билесизби бүгүн? Бүгүн Facebook'tu барактап ачканды билет. Instagram'da ачканды билет. TikTok'un билет. Twitter'da балакат саракатын бардыгын билет. Бардыгын ачып атат. Бирок Кур'ан ачпай атат. Мына кургалган адам. Бактылыктан кургалган, жакшылыктан кургалган, Алланын ыраазычылыгынан, соопторунан кургалган мына адам. Адилеттүүлүктүн талабы кандай эле башка нерсени ачып атасыз? Куранды ошончо ачыңыз. 1 саат ачтыңыз, 1 саат Куран ачыңыз. 2 саатпы, 2 саат. Куран сизге өтө башкача сабак берет. Эч ким бере албаган сабак берет сизге. Эч кимде жок нерсени берет сизге. Сиздин руханиятыңызга, жан дүйнөңүздү байыртат. Ошон үчүн ибадаттын таасири өтө чоң. Куран окуу ибадат. Ар бир тамгага сооп берет. Алланын ар бир аяты мужиза. Ар бир аяты. Ар бир аят сиздин кайгыңызды кетирет. Эмнеден коркуп атасыз? Коркунучуңузду жок кылат. Куран-ы Каримдин ар бир аяты сизге жүрөгүңүзгө рахат алып келет. Жан дүйнөңүздү нурлайт. Даражаңызды бийик кылат. Күнөөлөрүңүздү кечирип турат. Жууп тазалап турат тугандар. Ошон үчүн иншалла жашоо өтүп атат. Жашоо өтүп атат. Кайтып келбей турган болуп күндөр кетип атат. Өмүрдүн шамы өчүп баратат. Биз аракет кылайлы. Көбүрөөк ибадат кылып калайлы. Алланын китеби Кур'ан-ы Каримди жөн эле окубастан маанилерине ой жүргүзгөнгө аракет кылайлы. Жараткандын чакырыгы Алла субханаху ва таала бекер чакырбайт. Мүлк сүрөсүнүн бүгүн акыркы аяты. Алхамдулилlah, Алланын каалоосу менен сиздердин жакшы адамдардын ак батасы менен Алла Таалам тоофик берип, шам намазын жамаат менен окуп, куптан намазын жамаат менен окуп, колдон келишинче сабакка катышып, кичине сабак окуп, сабак алып,
аз болса да алхамдулилля тазаланып, нурланып, оңолойын деген ниетте сабак өткөрүп атабыз туугандар. Мына Мүлк сүрөсү бүгүн мынакей акыркы аятына келип калдык. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул араайтум ин асбаха маукум гавран фама яатикум бимаин маин. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqın. Kafirlarga, Allah'a işenmegen, Allah'a şirk keltirgen müşriklerge aytçı. Araaytum kavar bergileyçisler mana. In asbaha ma'ukum gawran. Eger sizlerden buna içip jatkan suuңар, жашооңорго себеп болгон суу, жаныбарыңарга, жандыктарыңарга, эгинзарларыңарга бардыгына суу керек болгон суу. Гавран, эгерде солуп калса, суу тартылып кетсе, булактардан, кудуктардан ошо суу тартылып кетсе. Фама яатикум бимаин маин. Ким алып келет анда силерге булактан аккан сууну? Ким алып келет? Алла Таала сууну себеп кылды өмүргө. Суу бар, жашап атабыз. Бардык жандыктар жашап атат. Бардык жандыкка суу керек. Канчалык чоң жаныбар болсо, ошончолук сууга көбүрөөк муктаждыгы бар. Канчалык кичине болсо, ошол кичине. Ошон үчүн айтат да, суу токтотулса, эң биринчи сууну көп ичкен жаныбарлар өлөт. Сууга көп муктаждар, ошентип азайып кетер. Чымчык, кумурскаларга азыраак эле суу, нымдуулук керек. Башкаларга бизге канча суу керек? Кийим жууган канча суу керек? Денени жууган канча суу керек? Суу болбосунчу каякта ичебиз чайды? Кантип жуунабыз? Зумный пастан жейсиңби? Суу болбосо, болбой калат. Кантип жуунабыз бети колду? Денени кантип тазалайбыз? Allah Kur'an-ı Kerim'inde mına dedi bizge çakırıyor da bizi çakırıyor da. Sizlerden azığınlar, yaşoğunlar, egin zarlarınlar, mal mülküңөрдүн бардык ушуларга суу болгон, эгерде ушу жерге тартылып кете турган болсо, гавран деп коет, гайр, яни өтө гавран мусига мубалага деп коет тараптарда. Мындайча айтканда суу тартылып кетсе, солуп калса. Айтчы, ким алып келет? Аккан булакты сууну. Allah Taala asmandan жамгырды берип, ошо аркылуу булактарга, кудуктарга, дарыяларга, жердин алдында мөңгүлөрдөн жөндөн жөн келип аткан жок. Мунун бардыгы жараткандын асмандан жаңгырып берип аткан суулар. Bunun bardı moyununa alıp atkandan keyin elbette bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a özünün kitabın, danışmanlığını düşürdü, bilmegeni üretti. Peygamberimiz eşkimden üyrenip, eşkimden savak algan emes ele. Allah özü üretti. 40 yaşka tolganda Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de düşürdü. Danışmanlığı menen koşa verdi. Adamlar akıl жүрgüsün, oy жүрgüsün dep. Kul lev şa'allahu ma talawtuhu. Aytqın, eger Allah kalasa ma talawtuhu. Men tilavat kıla albaytılım. Aleyküm sergeç. Ve la adrakum bihi. İşte sen bildir albaytılım serge. Fakat lebistu fikum umaran min qabli. Afala ta'qilun. Çındığında men sizlerdi arаңарda bir top ömür yaşap koydum. 40 yıl sizlerdi arаңарda turdum. Akıl жүргүзбөйсүңөр, 40 yıl men sizlerdi aldagan jokмун go. Amanatыңарга кыянат кылган жокмун go. Sizler men жөнөкөй эле бүгүн эмес, өмүр таржымалын баарыңар жакшы билесиңер. Мен тегим кандай, ата-энем кандай, менин мүнөзүм кандай, араңарда жашадым го, мен башка жактан келип калган жокмун. Мекке мушриктерине айтып атат. Эми 40 жаштан кийин ушундай Кур'ан-ы Карим мен Аллага жалган айтам бу жаратканга. Кантип мен жалган айтам жаратканга? Мына силерге алып келдим Кур'ан-ы Каримди деп.
Allah Taala kitap çürdü. Mucize kitap çürdü. Bütkül alamda özünde kamtagan kitap çürdü. Demek فَمَا يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ aytqın. Kim sizlerge alıp gelet? Uşul agып atkanda bulaktan akkan sunu kim alıp gelet sizlerge? Suroo bergende bu jerde konkretni her bir kafirga dalilde, her bir müşrikke dalil, Allah'ın bardığın, жалгыздын, четке каккан adamlarga. Şunda bir çoğun dalil, elbette jaratkan Allah'dan başka hiç kim alıp gele albayt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytat: "Ve erselna riyaha lawaqiha fa anzalna minas semai ma'an fa asqaynakumuhu ve ma antum lahu bikhazinin." Şamaldap gelip, bulutqa kılıp, güngüretip, jamgırdı jağdırıp asmandan sizlerge. Sizlerdi oşodan sugarıp atabız. Sizler anı saktawçu emeseleňer deydi ana. Biz sizlerge berip atabız bunun bardığın deydi Kur'an'da. Ve ma antum lahu bikhazinin. Sizler anı saktawçu emeseleňer sizler anı. Biz jerge oşonu singdirip, jerge oşonu jağdırıp, oşol jerde karmap berip atabız. Sizlerge damdı sunu çıgarıp berip atabız. Bulaklar menen, kuduklar menen, daryadagı solar menen, möngülerden eritip bulacağınan sizlerin buların kudretine jetpeyt ele bularda. Sizler jamgır jağdırıp atasыңар deydi. Ve enzelne mines semai ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Allahu akbar. Biz asmandan belgili ölçümde biqadar ölçüm menen sunu jağdırabız. Allah açı üre turgan bolsa şu çatak taksın. Alamın bir pasta. Büyük toğların bir pasta görmeye kalasın. Allah'ın bu mehrimi dağıtça. Tofan sosunda şundayla olgan. Nuh paygambardın balası ne degen? Men buna büyük toğa çıkıp ketem. Uşu meni saktap kalat dep. Ey, Nuh paygambar balasına aytып atar. Balam, bugün Allah kimdi saktasa oşol kalat kalgan hiç kim kalbay. Çıkıp algın kemege. Çıkpay koydu. Şu oyunda kafir olup öldü ana. Fa askannahu fil ard. Biz asmandan jamgırdı jağdırıp durup sunu jerge jaygaştırabız deydi. Karачы. Jerge jaygaştırabız deydi. Ar kanday türde jaygaştırat Allah Taala. Möngünün türünde, bulaktın türünde, kuduktukunda meyli жердин алдына Allah Subhanahu wa Taala jaygaştırabız. Жердин üstünden agız atırgan daryalardı, kanalının bardığı. Asmana jamgır jağdırıp biz jaygaştırabız bunu. Kayaktan kayra tolup turup mындай agıp kelip çoğun darya bolup kalat. Biz oynap atabızбы, darya ошо сразу асмандан чыгып калган. Андай эмес, о тияктан. Суу самырга чыккансыңарбы? Суу самырдын дарыясына баштан карасаң кичинекей булактан эле башталат. Ала белдим, башын кара. Канча жерден суу келет. Жөн сырдын акырын эле булактардан кичинеден суу көбөйүп, арык, анан чоң болтур, чоң дарыя болгондон кийин кетти наркынан. Суу самырдан бул жагынан нарыгы атын эле нарынганы көрөсүң кандай чоң дарыя экен. Бул бардыгын Алла Subhanahu wa Taala. Ve inna ala dahabin bihi laqadirun. Ey biz uşu suunu kayra jok kılganga kudrettibиз. Мындай эле жок кылса болот. Куруп кетет аны. Ургаччылык басып кетет. Каатчылык болуп кетип барды. Fanşana lakum bihi cennet. Biz sizlerge ошо суу аркылуу бактарды бердик. Жаратып мынакей. Min nakhil kurma baktарын ve anab cüzümdördü. Lakum fiha fawakih kesira sizlerge öte köp bul yerde faydaları dağı, göңүл çatırgan nerseleri dağı ve minha ta'kulun alardan jeysiňer dağı. Ve şecereten tahrucu min turi sayna öröndögü tur toğusundan dağı uşunda darak çıgat. Tam butu bidduhun ve sibgı lil akilin oku alganday zaytun darak. Жей тургандар, мал жей тургандар, сыйпана турганга май катары, зайтун берекели. Бул Алла Таала өзүнүн неаматтарын пенделерине эсептеп берип атат. Эй пенделер. Мен силерге ушунча көп жакшылыктарды берип атам, неаматтарды төгүп берип атам, эсеби жок. Шүгүр кылгыла. Туура пайдалангыла. Ибадат кылгыла. Кутурбагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Birbirine jamandık kılbağıla. Alamda buzuk kılbağıla. Buzulbağıla dağı başka birini buzbağıla dağı.
Анан көрөк оңол кыла, башкаларды оңдогула. Ошон үчүн дайыма Алладан дуа кылып туруш керек. Я Алла, оңолгондордон кыл, оңдоочулардан кыл, бузулгандардан кылба, я Алла, бузулгандардан кылба, буза тургандардан кылба депчи. Өзүбүз да бузулбайлы, башкаларды да бузбайлы. Allah subhanahu wa ta'ala hak bunun bardыгы бүткүл. Faskanahu fil ard. Жерди ушундай кылып койду Алла Таала, суну асмандан жадырып туруп, жайгаштырып, жер кандай десем, суну сиңдирип алганга жөндөмдүүлүгү бар да. Ошодон кийин анан кийин ар кандай чөптөрдү, дандарды, жемиштерди, мөмөлөрдү чыгарганга анан жок кылып кетиргенге да күчүбүз жетет дейт Алла Таала. Эгер жок кылып отурган болсок, силер пайдаланбай каласыңар. Эгерде ушун сунун бардыгын эле бир кандай десем, бир не деп коет эле удобрение кылып берсе, же болбосо ургатып, кургакчылык, же болбосо мындай чөл кылып сала турган болсо, кылганга кудурет жетет. Бирок Алла Таала андай кылбай, пенделерине райымдуулук кылып, ошо сууну деле эгерде туздуу кылып койсо кантип ичесиң? Океан суусун иче албайсың. Океан суусун иче албайсың. Деңиздер суусун иче албайсың. Алла Таала айтат: "Афарайтумул ма'a аллади ташрабун?" Силер ичип аткан сууну кичине карасаңар. "Ха антум анзалтумуху минал музн." Минал музни, силер ошону булуттан силер түшүрүп атасыңарбы өзү? Я, ам нахнул мунзилун. Же биз түшүрүп атабыз дейт Алла Таала. Лау наша'у жа'алнаху уджажан. Эгер биз каалаганда аны шорсу кылып салат элек. Фалаула ташкурун. Эмнече шүгүр келтирбейсиңер? Шорсу кылып отурган болсаңар, ичип көр анан. Мен бир жерде Пакистанда окуп жүргөндө бир жерге даватка чыгып калып анан кийин барсак шорсу экен да, дарата алып болбойт да. Жөнөкөй суу эмес экен. Ичкен сууну тияктан алып келет экен, канча километрден. Анда да ошо кудуктардан эме кылып. Бир киши менен суу чыгарышкан экен, шорсу. Ишенесизби? Сууну мындай кылып дарата аласың да. Болду, бир жолу эптеп-септепчи. Суудан эме. Мындай көзүң ачышпы деди. Алла Таала сууларды шорлоп отурган болсо, так асыры. Албетте бунун данышмандыгы океандарды, көлдөрдү, деңиздерди шорлоп койгону, бул дагы эгерде булар шор болбосо аалам сасып кетмек. Ааламда жашаш мүмкүн эмес. Сасыгандан, жаман жыт чыккандан адам өлүп калмак. Себеп дегенде ааламда биздин ошо жашап аткан земной шар, бул кургакчылыкка караганда суу көп да. 2-3 эсе көп болот. Андан бир шамал келгенде кичине кырылып калмакпыз. Ошонун бардык жаман нерселердин баардыгы ал жака барып, туз жеп салат экен да бар. Тузда өлүп калган эшек дагы тузга айлантырып салат да туз. Туз жеп салат. Темирди жеп аткандан кийин биздин денебизди эмне кылат? Денеңиз темирби? Темирди жеп салат туз. Биздин дене эмне туздун алды, дене темирдин алды. Ошончо Алла Таала аларды туздуу кылып койду. Бардык сасык жаман нерселердин баарын жеп салып жок кылганга барды. А бизге мына жактан Алла Таалам суу берип атат. Керемет суу баардыгы. Мына Кур'ани Каримдеги мынакей Мүлк сүрөсүнүн акыркы аяты Алла Таала берип аткан ушу даамдуу суу менен неематын эстетип, пендесин Алла Таала өзүнө чакырып атат. Шүгүр кылганга чакырып атат. Шүгүр кылсаң кылбасаң да дүйнөдөн өтөсүң го. Алла сенин шүгүрүңө муктаж деле эмес, просто сенин шүгүрүңнүн пайдасы сага кайтат. Ошон үчүн чакырат. Шүгүрсүздүктүн зыяны деле сага кайтат. Шүгүрдүн пайдасы, шүгүрдүн зыяны экөө тең өзүңүзгө кайтат. Сиздин жаныңыздагы бир такта же машина же ат-батка кайтпайт. Өзүңүзгө кайтат. Ким шүгүр кылса, онун пайдасын өзү көрөт. Ма яшкур фа иннама яшкуру ли нафси. Ким шүгүр кылса өзү үчүн ал. Ал өзүнө пайда. Алла субханаху ва тааланын тарабынан берем деген проблема жок. Алла Таала биздин шүгүргө муктаж эмес. Шүгүр кылсаң, ошо неематты, кайсы неематка шүгүр кылсаң, ошону көбөйтүп берем деген. Всё. Ла ин шакартум ла азиданнакум.
Эгер силер шүгүр кылсаңар менин нематтарыма, мен көбөйтүп бере берем ошо нематты. Алла берип атат жашоого, жашоого шүгүр кылайлы. Ден соолук берди, ден соолукка шүгүр. Акыл эс берди, ого шүгүр. Дин берди, буга шүгүр. Рызкы берди адалдан, буга шүгүр. Алла перзент берди, ата эне берди, буга шүгүр. Аман, мамлекет берди, буга шүгүр. Мечиттерге келгенге мүмкүнчүлүктөр бар экен, буга шүгүр. Алланын ар бир нематын, кичинекей болсун, чоң болсун, диндики болсун, дүйнөнүкү болсун, şükürsüz getirmeydi. Şükürsüz getirmeydi. Her bir nimetine şükür kılıp durar. Fadkuruni adkurkum veşkuruli ve la takfurun. Sizler meni istep durgula. Men sizlerdi istep duram. Şükürçülük kılgıla, şükürsüzlük kılbagıla. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane lezalumun kaffar. Eger sizler Allah'ın nimetini esepteseňer sanap bütbeysiňer. Allah'ın nimetini esepteseň sanap bütbeysin. Bir ele kirpik kança nimet, gözde aytpayla koy. Kulaktın turganı kança nimet, uqqanını aytpayla koy. Öte çoğun nimet tuğanlarına. Bir nimet. Din soluk dem aytpaňyz. Başka bardığın iman emi Allahu akbar. Birok şu insançe zalim jana şükürsüzlikte. Özün janna zulümdü kılat, şükürsüz kılat. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha lagafur rahim. Eger Allah'ın nimetini esepleseňer, sanap bütbeysiňer alardy. Bir nimetini esepleseň faydasını sanap bütbeysin. Elbette Allah Taala geçirimdi, rahimdi, oşonduktan günöleriňerge geçirim suragıla, şükürçülükte kemçillik getirgeniňerge geçirim suragıla. Allah Taala'nın esebi jok nimetlari var ele. Oşolarga şükürçülük kılganda kemçillik var bizde. Oşoga ne suragıla? Allah'dan geçirim suragıla. Allah geçirici, rahimdi. Allah Subhanahu wa Taala'nın rahimi keng. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah. Hadiste gelette kaçan pende elhamdülillahi kesira dese Allah Taala perişteleri aytatken. Ne deytken? Uktubu li abdi rahmeti ketira. Menin pendem için жазып koyulaçı. Amallar жазат da. Menin rahimim daha köp dep жазып koyulaçı. Elhamdülillahi kesira degeni Allah'a köp maktoo olsun degen da. Kotormasındaçı. Elhamdülillah barыңızlarla bilesizler. Kesira Allah'a köp hamd, maktoo olsun, alkış olsun degen sözde pende uşintip aytsa Allah Taala жаздырат кен периштелери. Ne dep? Rahmeti ketira, men rahimim da köp. Sen mağa kança köp maktoo aytsaň, men rahimim saňa oşonçalyk köp bolat degen söz. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safarda gitip baratsa biri aytgan eken Allahu akbar kebira elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrata ve asila. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daro. Buna sözü kim aytdı? Bu sözlerdi, kalimalardı kim aytdı dediler bir sahaba. Ya Resulullah men aytdım. Peygamber aytadi, acip. Futihat lehu abwabus sama. Taң kaldım bu sözlerge deydi. Şu sözde aytganında asman eşikleri açılıp ketdi deydi. Allahu akbaru kabira. Elhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukrata ve asila. Daima inşallah tilde zikirge üretöylü. Жақсы сөздерді сүйлөткөнгө адаттандыртайлы. Allah'ın zikri tört Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Bu alamda en ulu sözler şu törtü. Kaysınızdan başlasanız da demeyin. Allah'ın nimetlerine şükür kılaylı. Demek, mınal жерге gelgende tuğandar. Kur'an-ı Kerim'den azırkı kim alıp gelir? Akkan bulaktan sonu kim alıp gelir degende mınday dep aytışlık Allahu Rabbul Alamin dep жооп беришlik mustahap deydi alımlar.
Табарак сүрені бір оқып атып, ішінде сары. Кул арайtum ин асбаха маукум гауran фама яатикум бимаин маин. Ушул аятты оқығанда Аллаху Раббул Аламин деп айту мустахаб дейді. Бұның қотармасына келгенде, бұл арабша сөз де бұл. Қотармасына келгенде айтқын ей Мұхаммад, хабар бергілечі, егер сіздердің суыңар солып қалса, жердің түбіне кіріп кете тұрған болса, ким алып келеді ағып атқан бұлақтағы суны? Алла алып келеді бүткіл аламның Раббысы деп жауап беріш мустахаб. Çünkü şu için bir okuyanlar var da. Allama el-Kabir el-Hatib Şarambini degen tafsirinde bir okuya yazgan eken de. Uşul ayet boyunca-çı. Murunqu şu zamanda bu kişi ya bir 450 yıl murda bolğanda bu kişi Mısır'dan bolğan. Tafsir yazgan, o şöyle de okuya yazılgan. Bu okuya jomoq emes, anlıq bolğan okuya. Uşul Allah'dan kim alıp keledi sizlerge uşul eger de so azırkı ayatты okusa-çı, okusa bir tekeverler aytkan eken oşonda. Ayatты manisi qanday oldu? Ey Muhammed aytqın, eger de suңar solup kalsa, kim su çıkarıp keledi degen sözde. Mına biz çıkarabız dep baltaların götürüp geliştirdi. Bardı, lomların götürüp gelip, baltaların götürüp gelip, çağışıp. Oşol жерде özlerine jöneli Allah çıkarat dep ele жооп берип койгондун ордуна baltaların götürüp келген экен. Oşo kişinin gözü solup zamat körü bolgon eken. Zamat körü bolgon eken. Demek Allah Taala'nın ayatına Allah mınday aytып atkandan keyin Allah dep ele hopaka dep koy mınday çekti. Sana kim koydu teke verilengen? İtak ile kolungan gelmeydi. Buroksa sen mınanday kılıp uşuğa men kıla alam dep kıyınsıngaның üçün gözüңөн ayrıldın. İki göz ağıp oşol жерде эле көрүп болгон экен. Fadahaba ma'u aynayhi ve ama demek oşol zamat эле көрүп болгон экен. Oşon üçün adam balası tugandar Allah Taala'nın ayatların tamaşa kılbaş gerek. Kolungan gelbese de onu çıkpay эле koy, bирок ага каршы чыкпас. Аны шылдың да ба. Аны üstüne мындай маскарлап, мындай кылып, андай кылба. Окуялар көп. Куранда айтат: "Вала таттахиду аятиллахи хузува." Allah Taala'nın ayatlarını sen şıldın kılıp alıp almagın. İnnehu laqawlun fasl ve ma huwa bil hazl. Bu çeçe turgan kitap bu Allah Taala'nın. Jönököy emes bu söz. Bu tamaşa emes, hazil emes deydi. Tirmizi'de rivayet gelir. Hazret Ali radıyallahu anhu aytkan: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Peygamberimiz mınday degen eken: "Ama innehu satakunu fitneten." Kavardar bolgula, kulak salıp okula, jakın arada fitne olur. Kultu, femel mahrac minha ya Resulallah. Ali radıyallahu anh'u soravadı. O Allah'ın elçisi, andan kutula turgan yol var bu. Eğer de fitne ola turgan bolsa. Peygamberimiz cevap verdi. Kitabullah dedi. Allah'ın kitabı dedi. Kur'an. Kanday gana fitne gelbesin kıyamet gününe çeyin. Fitneden sak bola turgan. Mal canını, din dünyonu, ahiretini saktağın gelse Kur'an'da karma. Kitabullah Allah'ın kitabı dedi. Fihi neba'u ma qablakum. Allah'ın kitabında sizlerden murdağılarda kavarı var. Ve habaru ma ba'dakum. Sizlerden giyinkilerden de kavarı var. Ve hukmu ma baynakum. Sizlerden ortağı çeçimge adiletli hüküm var. Huvel fasl leyse bil hazl. Kur'an-ı Kerim bu adiletli çeşip verir. Bu tavaşa emez. Man tarakahu min cebbar. Kim bunu taşlap koya oturgamasa Kur'an-ı Kerim'de tekeverlenip kasamahullahu Teala Allah anı talkalaydı. Jönüne Kur'an taşlap koydu okuvay. Sırında günah olup bırak anda emesle bırak tekeverlenip men şu kitapta okuyman bu der. Allah anı sındıratan. Allah anı sındırat. Bu ne? Allah Teala'nın Peygamber'in sözünü aytıtan. وَمَنْ اِبْتَغَلْ هُدَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ Teala. Kim tuğrac oldu izlense Kur'an'dan başkacaktan Allah'ını söz adaştırar. Söz adaştırar. وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهُ الْمَتِينَ. Bu Allah'ın bekem arkanı Kur'an. وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ. Bu danışman zikri bu.
Danışman, bunun nasihatları, bardығы danışmanlıktın üstünde. Ve huve sıratel mustaqim, bu tüp-düz yol. Sizdi oң jaka, sol jaka şaytandattırбай, ayvandattырбай, tüp-düz insan katar alып barıp beyişirgizip oturgan kitep bu. Ve huvellezî la tuzigu bihil ahva ve la teltebisu bihil elsina. Bilesiz mi Kur'an-ı Kerim kanday kitep? Kaalolor hiç kaçan kıyşıybayt. Nafsi kaalolor kıyşıybayt. Kur'an arkılı tiller adaşbayt. Жаңылбайт tilden. Ve la teşba minhul ulema. Alımlar Kur'an'a hiç kaçan toybayt. Ve la yahlaq ve la kasretir rad. Kança köp kaytalasa adam çerçebayt. Tacabayt. Ve la tanqadi acaibuhu. Kur'an'dan acayipleri kütbeyt. Kur'an-ı Kerim jönököy nerse emes tuğanlar bu. Allah'ın uşuna ulu kitebi. Bunlar cinden uğup durup toktop kalgan cinler. Kal ne dedi? Kul uhiye ileyye ennehu istema nafar minel cin. Fekalu inna sami'na Kur'anen acaba yahdi ila rushdi fe amennâ bi. Cinlerden bir toğu gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'm kavar verdi. Cinlerden bir toğu geldi. Kur'an'da oğuştu. Cana aytıştı. Oho ne degen kitap bu. Acaba. Yahdi ila rushd. Tuğra jolga bagıttaydı eken bu. Tuğra jolga salat eken. Biz iman keltirdik de cinleri iman keltirişti. Şunu bardığın Peygamberimiz Allah subhanahu ve teala kavar verdi. Men kâle bihi sadak. Kim Kur'an menen söylese çın söyledi. Ve men amile bihi ucir. Kim Kur'an'a amal kılsa sevap doldu. Sözsüz ağa acır, iyilik verilet, sevap belek verilet. Ve men hakama bihi adal. Kim Kur'an menen çeçim çıkarsa adiletli çeçim çıkardı. Ve men da'a ileyhi. Kim Kur'an'a çakırsa hudiya ila sırat-ı mustakim. Ağa sırat-ı mustakim tüz yolga joldama berildi. Tuğandar, oşon üçün bu Kur'an-ı Kerim bu серьезный гарман айла. Bu tamaşa kitabı emes eken. Fahud kitab Allahi bi kuvva deydi. Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de siz olutlu garmanınız. Üstürtön, koş köngül, okusam mı, okuvasam mı, garmansam mı, garmanbasam mı? Çok. Allah Teala'nın akırkı kitabı. Jaratkan alam, bütkül alamның kojoyunun akırkı kitabı. Buga çeyin tüştü kitaplar. Tavrat, Zabur, İncil. Bu akırkı kitap Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a düştü. Bütkül adam zatının hidayetini özüne kamtıvan. Allah'ın akırkı kitabı, bundan başka kitap yok. Bundan başka kitap düşbeyt. Allah subhanahu wa ta'ala diyor. Oşun üçün hiç kaçan taştabaylı, buga hoş köngüldük kılbaylı. Peygamberimizga da, Kur'an-ı Kerim'ge dağı teskerisinçe mehnetli güçeytöydü. Kur'an-ı Kerim'din özün cana ayatların hiç kaçan jеңil oyloğunuz. Anı kemsintpеңiz. Maskarlap, şıldыңdap, üstünen gülböңiz. Okuyalarda kişine aytıp öyle. İmam Navavi Muhyiddin rahimahullah İslam dünyasında bütün alama belgili İmam Navavi rahimahullah çoğun şeyh etti. Bu kişi uşul bekem memmin degen muhaddisin, memmin degen alim takvalardan rivayet kılgan yerleri var. Abu Yahya Zakariya bin Yahya As-Saci degen rahimahullah aytat. Biz Basra deyt mına Irak'tağı. Şu köçelerin birine basıp yürüsek, kebir muhammedisinlerine barıp, böyle şaşıp kaldı deyt. Oşlardan bir kişi varken dinde tamaşalaşa veretken de. Bir nesi aytayın, dindi tuğan Allah'ın hükümlerin namaz olsun, oroza olsun, zekat, acılık olsun, Allah'ın buyrukları olsun, siz tamaşa kılvanız. Tamaşa kılvanız. Eskerdi odan. Böyle tamaşa kılıp bunday deyinken Peygamberimiz aytkanda hadisteçi kim Allah'ın yoluna çıksa Allah Teala beyiştin Allah'ın yoluna çıksa ilim alış için Allah Teala ağa beyiştin yolun jеңil kılat. Cana alardın kadamının aldığında perişteler kanatın jayat degende. Bu hadis. Kim Allah'ın din ilimini alganga çıksa perişteler anın kadamının aldığında
канаттарын жайышат да. Бул абы тамашалап, шылдыңда айткен анча-мынча, айтат экен, бутуңарды бийик көтөргүлө, периштелердин канатын сындыра баспагыла депчи. Бул атайыр жөнүндө чындап айтып аткан жери жок. Эме деп айтып атат? Ирфa'u arjulakum an ajnahatil malaika la tuksiruha деп. Кал мустахзи. Мындай деп айтып атат да, путуңарды көтөргүлө периштелердин канатынан. Илим алганга барышканда буларчы. Атайлап шылдыңдап аскарлап атат да, мындай бизде какшып сүйлөйт деп коет го. Какшып сүйлөп атат да. Не ол алар сетин хадис келет, "Ва иннал малаиката латада ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Hadis мындай келет да, талиби илимге периштелер өзүнүн канаттарын жайышат. Ошол кылып аткан илим алганга барды да, ошого ыраазы болуп да. Кийин анан не болду десе, ошо киши ошол заматта эле 2 буту тең шал болгон экен. Да, жыгылып түшкөн экен. Отуруп кайра тура албай калган экен. Өмүрү бою баспай калды. Ошон үчүн туугандар, эч качан Куранды жана хадисти тамаша көрбөш керек. Бул дин тамаша эмес. Буга мындай олуттуу кадам менен жакындаш керек. Карап туруп, эгерде колубуздан келбесе, акылыбыз жетпесе, жөн эле тилиңи тарта унчукпай эле кой. Жөндөн жөн эле андай мындай деген өзүң акылыңы же болбосо дагы бир неме кылып берип, бир нерсе учурап калба. Өтө этиятташ керек. Имам Навави рахимахулла дагы бир окуяны айтканда, ал окуя мындай болгон экен. Бир киши өзүнүн мына галош жосо бут кийимдин ошо аркасына кичине мындай 2 мыкча салган. Ушу периштелердин канатын тебелейин депчи. Канат жая турган болсо ошону тебелеп көрөйүн деп. Эми акмакчылык да мындай кылбаш керек эле. Шылдыңдабаш керек эле. Кийин ана субханалла ага ошо 2 бутуна жара чыгып, ошол жерден анан кийин бул дагы ошо өлгөн экен ошо заман. Дагы бир окуя айтылат, субханалла. Бул да кичине мындай эми корко турган эле сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенде, "Иза истайқада ахадукум мин наумихи фала ягмис ядаhu fil ina hatta yaghsilaha. Fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Hadis бул мындай. Түн уктайсыңар го, саар эрте менен турганда пайгамбарыбыз айтат, "Колун жумайынча идишке салбасын колун" дейт. Эмне үчүн десе, анын колу түндө кайда уктаганын билбейт дейт. Түшүндүңүзбү? Эми адам уктагандан кийин көп нерсе болуп калат. Мурду башы чукулашы мүмкүн. Жөсө уяттуу жерлерди кармап ал жак бактан неме кол ылдыйбы түнү кол каякта уктаганын каяктан билесиз? Сиздин өзүңүз акылыңыз кетип аткандан кийин, уктап атканыңыздан кийин, эчтекени сезбей калгандан кийин. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, идишке кол салгандан мурда сөзсүз колун жуусун. Анткени ал билбейт колу кайда түн өткөргөнүн деген хадис. Бир муптади, ушундай бир бидатчы, аля сабили тахаккум, шылдыңдап мындай деп айткан экен. Ана адри айна батат яди фил фираш. Мен төшөктө уктаганда мен билемин, менин колум кайда уктап атканын. Эми пайгамбарыбыздын айтканына каршы чыгып атат да булчу. Субханалла, анан не болду дейт? Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila zira'ihi. Ким ушу сөзүнөн Алла Таала ушуна наказание берди. Колун жан башына киргизди, билегине чейин дейт. Көп неме кылмаш керек да, туугандар. Алла Таала менен тамашалашпаш керек. Өтө эле көп андай болуп кетпей, жөн эле Алла Таала мында кичпейилдик чагат. Билбесең деле мен күнөөкөр менен түшүнбөй атам, мен Кудай кааласа болор чыгар деп, бирок каршы чыкпа. Аны шылдың да бар. Bir vakt neme olgan, tavaldımı? Bir şeyh bolgan eken, aldelamda uşul okuyası var. Giyin armınan akırına çöpütüp koyun. Kale Taymi aytat, adam balası sünnetlerdi kem sanagan, tömön sanagandan korkup жүрсүн. Sebep degende, egerde sünnetти maskarlasa, adam balası dinden çıkıp ketkenге чейин барып калат. Sünnetти аткарбаса, мейли, иштеке эмес. Күнөөкөр болот го эми в какой-то мере. Бирок эгерде маскарласа, бул чатаган. Аткарбаса бөлөк, маскарласа бөлөк, угуп алыңыз. Сүннөт аткара албай айтасың. Бул анча коркунучтуу эмес. Бирок маскарласа бул коркунучтуу бул.
Кийин анан эмне болгон дейт? Дагы бир окуяны айтып берейин силерге. Мынакей. Мына жерден келген окуя. İmam Navavi rahimahullah, bundağı İmam Navavi rahimahullah zikir kılат да, ошо заманында ушундай болгон экен. Бир киши ушул канчанчы жылдар айтайынбы? 65 ve 665 жылы хижри боюнча. Где-то азыр 800 жыл мурда да. Примерно 800 жыл мурда. 790 жыл деп коелу, 780 жыл деп коелу. Ошончо жыл мурда бир жаш жигит болгон экен. Жакшы адамдарга дайыма жаман этикатта ойдо экен да. Анан бирок баласы жакшы ыймандуу бала экен. Бир жолу анан баласы болсо өзүнүн шейх устазынан мисвак алып келген экен. Анан бул айтып берди да, маскаралапчы. Шейхиң сага эмне берди депчи. Анан хада мисвак, мына мисвакты берди деген экен. Бул алып туруп көчүгүнө салган экен. Ошо мисвагыңбы сени депчи. Маскаралапчы. Көпкө өтпөй эле баягы кишичи, субханалла, кичинекей күчүк тууду дейт да. Эркек киши. Кичинекей күчүк тууду дейт. Аллад адхалаху мисвакты көчүгүнө киргизгенче айтып атат мындай дейт. Валада залика рожул аллади адхала мисвак фи дубриhi жарван кариба шибхе бисаба. Балыкка жакыныраак мондай болду. Ушундайга эмеге карап тура турган бир күчүк туу. Эмне кылды? Факаталаху. Ошо туул кишини өлтүрдү дейт да, жеп салды. Мына туугандар, мунун бардыгын кийин ошо туугандан кийин ошол учурда же болбосо 2 күндөн кийин эле өлдү дейт да. Алла субханаху ва таала баарыбызды туугандар сактасын. Шылдыңдагандан, Алланын өкүмдөрүн, аяттарын, динди, ошондой эле пайгамбардын сүннөттөрүн шылдыңдагандан, маскарлагандан Аллахым сактасын. Амин. 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 Албетте, илим алайлы, илимдин пайдасы, мынакей периштелер канатын жайып атса, хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва иннал алим لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء." Алымга асмандагылар жана жердегилер, суунун ичиндеги балыктар дагы истигфар кылышат. Алладан кечирим сурашат экен. Ушунун күнөөсүн кечирди. Илим алган кишигечи. Wa inna fadlal alim alal abid ka fadli qamar laylatul badr ala sa'iril kawakib. Пайгамбарыбыз айтат: Алымдын абидке караган артыкчылыгы 14 күндөгү толгон айдын артыкчылыгы бардык жылдыздарга караганда. Алим деп ошол алхамдулилlah Куран хадисти билип үйрөнгөн, ушуну алым деп айтат. Абид кандай? Ибадат кылуучу, ибадат көй, бирок алым эмес. Экөөнүн айырмасы кандай экен? Пайгамбарыбыз айтат: 14 күндө толук ай канчалык болот? Жанында жылдыздарды көрөсүздөр. Ekon ayırması kандай olsa ушундай ayırma var. Ve innel ulema varasatul enbiya. Alımlar peygamberlerden muraskorları. Ve innel enbiya lem yuvarrisu dinan ve la dirhaman. Peygamberler altın, gümüş, dinar, dirham ve muras taştagan emes. Velakin varrasul ilm. Birok muraska ilim taştaşkan. Femen ahadahu ahada bihaddin vafir. Kim oşu ilimde ala turgan bolsa özünün toluk ülüşünü aldı. Abu Umama radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Salasun la yastagfir bihim illa munafik." 3 nerse var eken, munafık adam gana oşonu kemsintet eken, jengil sanayt eken. Birincisi Zuşayba, aksakaldı. Fil İslam, Müslüman aksakaldı kemsintü, munafık gana kemsintet. Oşon üçün Müslüman atalardı, Müslüman aksakallardı hiç kaçan kemsintip şıldığında üstünlüğe kılbaş gerek. Vazul ilim, alımdı şıldığındaganlar. Üçüncü, ve imamın muksid, canı adiletli padişahınızı şıldığındagan. Müslüman kariyanı, alımdı, adiletli padişahını şıldığındagan, münafık gana şıldığındaydı. İmam Ahmed, İmam Hakim, Ubade ibn Samit radıyallahu anh'dan rivayet keltirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda: "Leyse minna men lem yucilla kabirana ve yerham sagirana ve
Ya'rif li'alimina haqqahu. Bizden emes deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ululardı urmattap algan. Ululardı urmattap algan, kişilerdi ızzattap algan, rayımdılık kılbagan. Jana alımlarыбыздын akıсын bilbegen, al bizden emes deydi. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnnalloha ve malaikatahu ve ahles semavati ve ahlel ard hatta namla fi hujriha ve hatta'l hud la yusalluna ala muallimin nas'al hayr." Qarab alыңыз. Allah Taala özü, perişteleri, asmandagılar, jerdegiler, kumurska, özünün uyasındagı kumurska, jana balıktar, suda balıktar, uşlardын bardygy adamlarga жақшылық үйреткен кишиге салават айтат. Эми Алла Тааланын тарабынан болгондон кийин салават деген кандай? Алла Субханаху ва Таала ага өзгөчө ырайымын жадырат. Периштелер болсо ага кечирим сурайт. Мыналардын бардыгы ага дуа кылат экен. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз адамдарга жакшылык үйрөтө тургандардан болойлу. Мына ала муаллимин насал хайр кимге? Адамдарга жакшылык үйрөткөн. Adamlarga жақшылык, пайгамбарлардын бардыгы адамдарга жақшылык үйрөткөнгө келген. Жакшы эмне? Жакшы деген туган Алланын элчиси айткан жакшы, жаман эмне? Алланын элчиси жаман деген жаман. Ошон үчүн алхамдулилlah иншалла баарыбыз тугандар адамдарга эң алгач жакындарга. Ал ким? Ата энеңиз, аял бала чакаңыз, тугандарыңыз, ошолорго жакшылыкты үйрөтөйүн. Жана элибизге жакшылыктарды катайын. Жақшылықты айта берейлі, айтқандан тажабайлы, чарчабайлы. Әлбетте, сыноо болот, аргандай сөздөр болот, көтөрө билейли, чыдай билейли, урушуп кетпейли, себеп дегенде сиз улуу даражага кетип атасыз. Мөмөлүү даракка ташырытылат дейт. Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр, мына нерсени бекем карманып кетейин. Пайгамбарыбыз 40 жыл салих, мындайча айтканда, өзү ибадаткөй эле, аманаткөй эле, чынчыл эле, таза эле, өтө улуу кулк мүнөздө эле, эч кандай сөз болгон эмес. Себеп дегенде өзү салих болчу. 40 жылдан кийин муслих болду. Кандай? Башкаларды оңдоочу. Салих деген өзү оңолгон. Муслих деген башкаларды оңдоочу. Качан башкаларга уже жакшылыкты үйрөтүп, башкаларды уже оңдоп, аракет кыла баштаганда, анан эмне деди? Пайгамбарыбызды шаир деди. Бұл ақын, мажнун, жинди деди, сахир, сыйкырчы деди. Ар кандай жаман сөздөрдүн бардыгын айта баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардын баарына чыдады. Алла субханаху ва таала айтты, алардын айткан сөздөрүнө көңүл бурбай эле койду. Вахжурхум хаджран жамила. Аларды мындай чырайлуу таштап кой деди. Ла яхсан каулухум. Алардын сөздөрү сени кыжалат кылбасын. Алардын айтканы алды. Ошон үчүн тугандар, алхамдулилlah, адамдарга жакшылыкты үйрөтө берейли. Андан мурда үйрөнөлү өзүбүз. Субханаллах, Байхақидің риwayatында бар. Жабир разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алым менен абид тирилгенде бейиште кыямат күнү айтат экен, абидке удхулул жанна. Бейишке кирсе ал кирип кетет. Алым айтат экен. Не дейт экен? Успут, сен токтой тур дейт экен. Хатта ташфа линнас бима ахсанта адабахум. Сен токтоп турасың, бейишке кирбей тур. Сен адамдарга адеп үйрөтөт элең го, жакшы нерселерди. Ошолордун баарына шафаат кылганга чейин туруп тур, ошо менен чок алып кирип кет дейт экен да бардыгы. Ошо көрдүңүзбү? Бул илимдин, ошон үчүн балдарыбызды алым кылайлы. Кыздарыбызды алима кылайлы. Өзүбүз дагы болойлу. Мындай деген бунун мааниси бардыгын эле молда кылып кой деп аткан жерибиз жок. Молда машалла өзүнүн вазифасын аткара берет ал. Бирок биздин элибиз, журтубуз, бардык кыздарыбыз, бардык балдарыбыз алхамдулилlah имандуу болсун, ибадаткөй болсун, аманаткөй болсун, адал арамды ажырата билген, адал нерсени аткарган, арамдан сактанган, намуздуу, баатыр, таза, таква, шүгүрчү, кемчи, мындай кичпейил, жакшылыкты чакырган, жакшылыкты жайылткандардан болсун. Мейли ал космонавт болобу, дизайнер болобу, же болбосо дагы бир башка нерсе. Ал кесибине кеп жок ал. Мен бул жерде баалуулуктар боюнча кеп айтып атам. Адам негизи биз эмнеге кайсыга эмне болушубуз керек экен? Мынандай деп айтылат.
Пайдалуу илимди Алладан дайыма сурайлы. Пайдасыз илимден Алла Тааладан пана тилейли. Пайгамбарыбыз мындай дуа кылат эле: Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, эмнени үйрөттүң го, ошо менен бизге пайда бер. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Бизге пайда бере турган нерсени үйрөткүн. Wa zidni ilma, илимимди көбөйткүн. Субханаллах. Алла Тааладан сурай турган нерсе мына. Ya Allah, бизге эмнени үйрөттүң го, ошодон пайда бер. Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani. Эмне нерсени мага үйрөтсөң, я Алла, ошодон бизге мага пайда бер. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Мага пайда бере турган нерсени мага үйрөт. Пайдасыз нерсени мага үйрөтпөй эле кой. Пайда бере турган нерсени мага үйрөт. Wa zidni ilma, жана илимимди көбөйтүп бер деп айтат эле пайгамбарыбыз. Алхамдулиллах ала кулли хал. Кандай абалда мен болбойн, Аллага мактоо болсун дейт. Wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar. Ya Allah, дозоктуктар, дозокулардын абалынан пана тилейин деп. Алардын абалынан мени сакта деген сөз. Ай фи дуния ва ахира, дүйнөдө да, ахиретте да. Дозоку бу дүйнөдүн абалы кандай болот, ахиреттин абалы кандай болот, ошондойдон мени сактаган деген сөз. Зайд ибн Аркамдан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилейт эле: Аллахумма инни а'удhu бика мин илмин ла янфа. Я Алла, пайдасыз илимден мени сакта дейт. Ва мин калбин ла яхша, коркпогон жүрөктөн. Ва мин нафсин ла ташба, тойбогон нафсиден сакта дейт. Ва мин дуайн ла юстажаба, жана кабыл болбогон дуадан сакта дейт. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыздын дуаларында жолдомолор бар, багыттар бар, насааттар бар. Эч качан унутпайлы. Анткени пайгамбарыбыздын жолу эң туура жол, эң берекеттүү жол туугандар. Кыямат күнү бул тууралуу суралабыз. Жараткан Алла субханаху ва таала райымын алсын. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын сөзүн дайыма жеткирейли. Пайгамбарыбыз дуа берген, эмне деген? Алла гүлдөтсүн, жашылдандырсын, бактылуу кылсын, чырайлуу кылсын, кооздуу кылсын. Кимди? Ким мен сөзүмдү угуп башкаларга жеткирсе ошо. Ошон үчүн иншалла баарыбыз буга дайым болойлу. Баарыбызды Алла Таала өзү нурласын. Мына ошо киши Алла Таалам райымына алып, даражасын бийик кылып, ошо кишинин мынакей китебин окудук. بقلم مولانا الإمام الحجة الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رحمه الله رضي الله عنه. Allah razı olsun bu kişiden. Allama Abdullah Sirajiddin Huseyni dep ошо сириялык чоң алым, ошонун мынакей азыр Мүлк сүрөсү ушу баштан канча күндөн бери сабак кылып атабыз. Бүтүк Алла Таала анын кабырын нурласын туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туугандар дайыма үммөтүнөн болойлу, бекем иншалла ниет кылайлы сүннөткө, бекем болойлу. Пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчейли амалдарда, акыбал сөздөрдө, кулк мүнөздө бардыгынан пайгамбарыбыздын берекелерине насип кылып, баарыбызды ибадаткөй да кылсын, ибадатка чакыруучулардан да кылсын. Аллахым баарыбыздын дуабызды кабыл кылсын. Алланын жардамы менен мынакей бүгүн иншалла бүттүк. Алла Таалам Кудай кааласа, башка китепти иншалла баштайбыз тафсирлерди. Мүлк сүрөсү Алланын фазлы карамы менен бүттүк. Эстегенде бүгүн 4-күн, 1-күнү 4-күн менде сабак болот го. Азыр кичине кеңеш болуп атат. Эми мындай көрөбүз кандай болор экен, дагы балдар менен кеңешип көрөбүз. Мына Сараксы мечит бар го. Билесиздер да. Ошолордун жамааты анан ошол жердегилер арасында эме болуп, суранып, кичине биз кеңешебиз, бирок толугу менен чечиле элек. Мүмкүн бирок жарыя кылабыз баарыбыздарга. 1-күнү сабак ушак болуп калышы мүмкүн. Мына келе жаткан 1-күн укпагандарга дагы жарыя кылып айтып коесуздар. Же болбосо эгерде бул жерде отурган болсо, аны деле айтабыз. Бирок алар азырынча ошо суранып неме кылып атышат. Иншалла биз да кеңеш ойлонуп көрөлү деп жооп бергенбиз. Буюрса бир болуп калса, 1-күн бул жерде, 4-күн бул жерде жылбайт. Бу жерде боло берет. Кудай кааласа иншалла касси 3-күн боло берет. Болсо анан круговой базар күнү кете берет. Кудайым буйрса иншалла тема менен кыла беребиз да. Алла Таалам иншалла атап 24 саат итагы эле бар. Ошондон 1,5 саатын динге, илимге, Куранга арнап койсок эмне үчүн жаман? Баары жакшы бул. Өзүбүздүн келечегибизге, бала чакабызга баарыбызга пайда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чоң атам менен чоң абам ооруп атышты эле. Дуа кылып коюңуз. Алла Таалам шифа берсин. Алла ошо толук туруктуу шифа берсин, сакайып кетсин, үйгө курсанчылык келсин. Устаз мен түшүмө чубак ажы кирди. 5 күн мурун 2 жол көрсөттү. Бир жол намаз жол экен. Экинчи жол эсимде жок. Ошо күнү ичип алдым.
Keçe дагы кириптир түшүмө чубагачы. Менин bir туугандарыбыз менен жүрүппүз дейт. Туган алхамду Алла Таала райымына алсын. Жакшы адамдар түшкө кирип аткандан кийин сиз мындай ишкениңизди токтотуңуз. Ошон үчүн намаздын жолуна мынакей деп айтып аткандан кийин туугандар намаздын жолуна түшүш керек. Арам нерсени таштаңыз. Мен жаман иштерди көп кылып коем. Мага адат болуп калгандай, мага жана мага окшогон бир туугандарыма насаат берип койсоңуз, кайра кайталабай турган кеңеш. Биз канткенде ошол жаман иштен тыйылабыз. Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин. Амин. Баарыбызга береке берсин. Туган мындайда бир адам жалган сүйлөйт. Адаттанып калат. Дайыма жалган сүйлөгөнүн аркасын издене берет. Калыптанып калгандан кийин Алланын алдында жалганчы деп жазылат. Пайгамбар айткан жалган сүйлөгөндөн сактангыла. Анткени жалган сүйлөгөн бул күнөөгө жолдойт. Ал эми күнөө болсо дозокко жолдойт деген да. Эми мына жаман иштер бар го, эми толтура да. Буну көп кылып коем деп атпайсызбы? Сиз биринчи истигфарды да көбөйтүңүз. Эң биринчи астагфируллах атуу билей. Ким эртеге амал дептеринде күнөөлөрү кечирилген, соопторду жазылган, каалаганын көргүсү келсе истигфарды көп айтсын дейт. Астагфируллах ва атуу билей. Көп айтыңыз, миңден айтыңыз сиз. Пайгамбар 100дөн дегенде азыр 1000 дагы аз болуп калат. Зерикпеңиз. Эрте менен кечинде обязательно истигфарды күчөйтүңүз. Ошондо баягы жаман адатка табиятыңыз курулуп калган, напсиңиз ошого тартылып калган, ал акырын азая берет да, жүрөгүңүз нурланып, ыйманыңыз күчөйүп, арам нерсени таштоо жеңил болот. Андан экинчиси дуа кылыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле, ар бир намазда дуа кылыңыз. Не деп? Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани. Я Аллах, мен сенен жакшы иштерди кылганды сурайм, жаман иштерди таштаганды сурайм. Алладан мен сураш керек экен. Биринчи шайтан, жин, азгырыктар сураттарга койбойт да, ушуну сура десең эле башка жакка алып кете берет да сеничи. Ошон үчүн токтот. Пайгамбарыбыз айткан, бул нурлуу дуа. Не кылыш керек экен? Сураш керек. Я Аллах, жаман иштерди таштаганды сурайм деп. Айтыңызчы. Я Аллах, жаман иштерди таштаганды сурайм. Сураш керек. Алланын жардамы менен гана жаман иштерди таштай аласыз. Ошон үчүн Алладан сураш керек. Жана бейбечараларды жакшы көргөндү, мени кечиргениңди, райым кылганың деп, бул дуаны мурунку сабактарда биз кенен айтып бергенбиз бул боюнча. Ошо сабактарды көрүп туруп, ушу 11 дуа бар ошол жерде. Азыркы мен сизге 5-өөнү кыска айтып койдум. Калган ошо чечмелөөсүн мурунку сабактарды карасаңыз таап аласыз. Анан даватка чыгыңыз, Кудайым буйрса карап турупчу. Өлүмдү эстеңиз. Иншалла жаман адаттан, жаман ушу азыр өзүңүз айтып аткандай күнөөлөрдү таштаганга жеңил болот сизге. Жумуш издеп жатам, бир вариант таптым. Орношо турган болсом, кечинде иштейт экен. Жана практически ар бир иштей турган күнү бир аптада 5 күн, 1-2 намаз каза болуп калат экен. Башка жумуштар деле чыгып жатат, бирок алар арам же шик күмөндүү болуп жатат. Мындан жакшыраак вариант тапканга чейин бул жумушта иштеп турсам болобу? Эми арам шик күмөндүүгө ал однозначно барбай эле коюңуз ал жумушка. Бирок бир аптада 5 күн иштейсиз, 1-2 намаз каза болуп калат деп атпайсызбы? Сиз ниет кылбаңыз каза кылгандычы. Кудай кааласа иншалла намазга Алла Таалам ушундай кылган. 5 убакыт намаздын өзүнүн убакытлары бар. Кичине эле кайрат керек. Алладан чын жүрөктөн эле, я Алла, намаз окуганыма шарт кылып бер деп сураш керек. Болду. Алла Таалам иншалла сизге берет. Пешимдин намазын саат 1-ден 6-га чейин. 5 саат нече кантип окуй албайсыз? Асырдыкы деле азыркы саат 8:30-га чейин. Айланайын. Элдерди ажатканага деле чыгат го, Кеше дем алайын дейт го. Убакыттары кенен эле. Куптандыкы болсо эми субханалла. Багымдаттыкы деле 1,5-2 сааттын тегерегинде. Шамдыкы да алхамдулилlah бир топ эле убакыт бар. Өз убагында окуй алсаңыз да кийинки куптанга чейин эле окусаңыз эсеп.
Бирок каза кылбаңыз. Биз үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болоюн деп калды. Биз Мастурат экөөбүз дааватка 3 күн 15 күнгө чыгып келдик. Бирок Мастуратыбыз аялдар балдарын таштап чыгып кеткени жакпады. Үйдө эле отуруп даават кылса болобу деп жатат. Бирок дааватка каршы эмес, тартиптерине каршы болуп жатат. Жооп берип коюңузчу. Болот. Алхамдулилля үйдө болсо балдарды. Бизде деле Мастуратка чыкканда баалы тартиби менен айтылат. Бала чаканы карап турган, көзөмөлдөп тургандар болсо гана жөндөн жөн таштап кое бер, чыга бер деген ал көз жумуп алып андай иш жок туган. Бардык нерсе акылдуулук менен, тартиби менен айтылынат. Ошон үчүн алхамдулилля чыгып келсиздер, эми Алла таалам кабыл кылсын, амалдарды бекемдей бергиле, бала чаканы тарбия кыла бергиле, үйдөгү таалимди өткөрө бергиле, апталык таалимге катышып, мастураттарды үйүңүздөргө күтүп алып, алхамдулилля өтө оңой. Туугандар, мындай да, биздин дүйнөбүз дагы, динибиз, ахиретибиз дин менен гана оңолот, билип коюң. Алхамдулилля. Ошону аша чаппай, кемчилди кетирбей, орто жолду кармап кетели. Кудай кааласа, иншалла, Алла таалам баарыбызга береке берет. Жумуш чыгып жатат. Интернет жана телекөрсөтүү кызматтарын подключение кылган бир компанияга түз сатуулар агенти. Агент прямых продаж дейби? Агент прямых продаж керек болуп жатат. Агент потенциалдуу кардарлар менен телефон аркылуу жана бетме-бет байланышып, компаниянын продукциясын сунуштайт, ага сатууга көмөктөш болот. Эгер кардар макул болсо, ошол компаниянын ар кандай партнерлору бар экен, арасында банктар бар, исламдык эмес болсо керек. Менде компания сатып жаткан продукциянын сапаты жөнүндө так маалыматым жок. Кээ бирлер жакшы, кээ бирлер начар деп айтышат. Суроо, ушул жумушка орношуу адалбы? Мен иштеп жаткан компаниянын ишмердүүлүгүнүн себебинен адамдар убакытты текке кетирсе, сыналгы көрүп, интернетти колдонуп жана башка мага дагы күнөө жазылабы? Эми жамандыкка себепчи болсо күнөө жазылат. Пайгамбардын хадиси бар. Ким бир жакшы жолду баштаса, ошо жакшы жолго канча адам түшсө, ошонун сообуна шериктеш. Ким бир жаман жолду баштаса, бир арам оюндарды жашоону текке кетирген, эл бузук кыла турган, жана ар кандай ден соолукка зыян болушу мүмкүн, нерв, мээге, психологияга зыян болушу мүмкүн, динге зыян болушу мүмкүн. Мейлі, кээде коомчулукка зыян, ар кандай нерселер бар да. Аны карап көрүшүңүз керек сиз эми. Мүмкүн зыяндуу нерсе болсо аны кылбай эле коюңуз. Пайдалуу нерсе болсо кылыңыз. Ажыке нике боюнча суроо болуп жатат. Ата-энесинин ыраазычылыгы керекпи же аларга билдирбей деле нике кыйып койсо болобу? Жок, ата-эненин ыраазычылыгы керек. Ата-эненин ак батасы ыраазычылыгы керек. Баланы, кызды ата-эне эмне үчүн багып чоңойтот? Ушу өзү билгенин кылып эле, ата-энесине айтпай эле ушундай кылса жакшы болобу? Мындай ойлоп көрсөң, сен ушу бир баланы чоңойттуң, канча кийим алып бердиң, канча тамак алып бердиң, канча ооруганда дары алып бердиң, ооруганда таң атпай, уйкуң, өзүңөр ойлоп көргүлө. Ана ошондой кылып мындай кылып чоңойтсаң, анан кийин айтпай дебей эле каалаганда үйлөнүп же каалаганда турмушка чыгып алса, ата-эненин баары ата-эне баласына жамандык каалабайт, кызына жамандык каалабайт, бирок көңүлүн талкаладың да. Кана ак бата, сага жамандык каалай беле, билип кой. Ата-энеңден башкачы сен менмин деген досуң болбойбу? Балекетиң болбойбу? Ата-энеңдей сага эч ким жакшылык каалабайт. Өзгөчө эне. Өзгөчө эне. Ошон үчүн иншалла мына болбойт жөндөйм. Алхамдулилла, кичине акылдуулук кыл сен. Жакшака кеңеш айт. Уяты жок. Аны үйлөнгөндөн кийин анан айтасың. Алар ким менен кудалашып атат, кандай болуп атат? Assalamu alaikum. Сиздин YouTube'дагы сабактарыңызга музыка кошуп койгон жерлери бар. Ошолорду уксаң жүрөк элжирейт. Музыкасы жок жөн сабактардагы бар. Аларды уксаң андай таасир болбойт. Себеби эмнеде? Мен каяктан билейин муну? Ар ким ар кандай да. Нар жактан музыкага түйүлүп калган болсо, кургупчу. Стандарт. Анда ошо музыка менен кетсе, ошон үчүн сизге жагымдуу болор чыгар.
Бирок эми дүйнө ушундай экен, кээ бири музыкасы жок кое берет экен, кээ бир киши музыка менен коет экен. Кээде баягы кайгылуу же болсо кабырлар болсо кичине коркунучтуу кылып коет экен. Ушундай жана мындай болуп калат экен. Эми азыр дүйнөнүн ушундай себептери экен. Бирок биз мындай эле айтып атабыз, бу жерден бир музыка кошуп койгон жерибиз жок. Туурабы? Эми кээ бир адамга тигиндей экен, кээ бир адам мындай, эми эл тууган баары бирдей эмес экен. Бирөө эми динди түшүнүп атат. Бирөө машаалла бир канча жылдан бери диндеп экен. Бирөө таптакыр динден мындай кабары жок. Ар кандай экен? Демек адам баласы өзүнө кээ бир адамдар мисалы алхамдулилля ушунун музыкасы жок болгону алхамдулилля жүрөгү жакшы экен. Мага ошонусу керек эле деп андай дагы көп. Кээ бирлер айтат, азыр сиз айткандай, машаалла бир кичине музыкалуу болсо, коштоп турса, аз-маз нар жактан бир кичине чыгып чыкпас ушуга окшогон. Аны жүрөк элдирет деп сиз айтып атасыз мындай. Эми ар кандай экен дейт. Мазда Аллахумма лакал хамд айтылбай калса эмне болот? Мазда дейби эмне дейт? Ошо Мазда дейби? Мазда деген бир машина эле билетин эме. Эң биринчи алганда мен Мазда алдым эле да. Биринчи машина эле болгонумда эсимде. Мазда бунуму? Мазда деген Аллахумма лакал хамд айтылбай калса эмне болот? Тоо. Намазда Аллахумма лакал хамд айтылбай калса тарки сүннөт болот. Аллахумма лакал хамд деп рүкүдөн тургандан кийин туугандар буну айтуу сүннөт. Имам Самиаллаху лиман хамида дегенде түз туруш керек. Айтып бүткөндөн кийин адамдар ушул түз турганда, ушул жерде түз турганда Аллахумма роббана лакал хамд, Аллахумма роббана лакал хамд жоса, роббана лакал хамд деп тилайтынат. Роббана ва лакал хамд деп тилайтынат. Айырмасы жок. Бирок бизде көбүнчө машхур ушу роббана лакал хамд. Ушуну айтканыбызда ушул бун айтыла турган учуру жайы түз турганда омурткалар бардыгы өзүнүн жайына келгенде айтылат. Кээ бирлер мындай кылат да, Самиаллаху лиман хамида түздөлө эле келе роббана лакал хамд ошо саждага кетип калат. Ошо жакшы эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн, даже кээ бир диндар деле, кээ бир илимдүүлөр деле байкап каласың, түздөлбөй туруп эле сразу саждага кетет да. Эки сажданын ортосунда да отурбой туруп эле кайра кетет. Пайгамбарыбыз катуу тыйган да буну. Бул ушу түздөлүп турганчы, бул важип амал. Ушу важип амалды кармаш үчүн мына сүннөт дуа бар да. Түшүндүңүздөрбү? Сүннөт дуа бар. Көбүнчө эки сажданын ортосунда да отуруп коюу бул дагы важип. Биздин кээ бир ханафи алымдары сүннөт муаккада дейт. Бирок көпчүлүгү эле буну важип дейт. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн бир таспих ордунча отуруш керек. Мына бардык мүчөлөрүңүз, муундарыңыз, омурткаларыңыз ордуна келсин. Эки сажданын ортосунда. Анан кийин кетиңиз. Хотя бы Роббигфирли, Роббигфирли, Роббигфирли деп калыңыз. Нафилдерде бир жолу айтсаңыз деле мейли. 3 жолу, 5 жолу, 7 жолу айтсаңыз деле мейли. Андан башка дагы дуалар бар. Эки сажданын ортосунда Аллахуммагфирли, вархамни, ваафини, вахдини, варзукни, важбурни, варфани. 7 дуа. Керемет дуалар буларчы. Я Аллах, мени күнөөлөрүмдү кечир. Мени райымыңа бөлө. Аллахуммагфирли, вархамни, ваафини. Мага афият бер. Кандай? Амандык, сак саламатчылык бер. Бардык жамандыктан мени сакта деген сөз. Ваафини, варзукни. Мага ырыскы бер. Ырыскынын ичинде эмне бар билесизби? Пайдалуу илим бер, имандуу урпак бер, аял бала чака бер. Адал ырыскы бер, бардык ичинде бер. Алла варзукни. Варфани, мен даражамы көтөр. Важбурни. Я Алла, менин кемчиликтеримди бүтө деген сөз. Эмне деген кереметтүү дуалар бар. Эки сажданын ортосунда. Биз кылбай эле. Мейли фарызда хотя бы ушунчанын бардыгын айтпасаңыз дагы, фарызда кичине бир миктар отуруп коюңуз. Болбодо мына айтып коюңуз. Роббигфирли, Роббигфирли, Роббигфирли. Рүкүдөн туруп атканыңызда, рүкүдөн тургандан кийин Самиаллаху лиман хамида дедиңизби? Жалгыз окуп атсаңыз деле айткандан кийин ушу турган жерде айтыңыз. Роббана лакал хамд деп бүтүп, анан кийин Аллаху акбар саждага барыңыз. Туруп турбай туруп мынаке. Рүкүдө да туруп турбай туруп кайра кетет да. Ушунча чоң амалды калтырып коюп атасыз. Бул пайгамбарыбыз айткан, бул ууру деген бул.
Кече де бирөөнү көрүп калды, чогуу намаз окуп атат эле. Эми атын айтсаң деле болбойт да уят эми. Билимдүү эле кишилер эми. Көптөн бери намаз окуган адамдар мисалы. Жок, түздөнбөй туруп. Андай кылбаш керек да. Пайгамбарыбыз айтканда, эң жаман ууру намаздын ичиндеги уурдаган деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураган, намаздын ичинде уурдагандар барбы? Ооба, кайсы десе, не деген? Рүкүнү толук кылбайт, сажданы толук кылбайт дейт. Демек, иншалла толук түздөлбөйт да булар. Саждада да. Ошон үчүн мына нерсени эске алайлы, туугандар. Аяктан суроо чыгып кетти. Аллахумма лакал хамд. Мен сүрөт тууралуу суроом бар эле. Сиз айттыңыз, үйдө сүрөт болсо, периштелер кире албай калат деп. Илинген сүрөт болбош керекпи? Же үйдө такыр эле сүрөт болбош керекпи? Же шкафтын ичине салып койсо болобу? Чоң рахмат, Алла разы болсун. Аракет кылыңыз, такыр эле сүрөт болбой. Кээ бирлер бар, машаалла, зубный паста, самындын эмелериндеги дагы анча-мынча бир кыздардын сүрөттөрү болуп калат. Ошолордон бери алып эле ыргытып мусорго. Такыр эле сүрөт болбогону жакшы. Эми пайгамбарыбыз айтканда, мында сүрөт эле деп койгон. А жерде сен бекитип алдыңбы, же башка нерсеби, илип койгонсуңбу, же шкафка салып койгонсуңбу айткан жок. Жалпысынан эле айтып атпайбы? Албетте, эми мына немелердеги го, мындай илип койгонго караганда бир жердин ичиндеги сүрөттөр болсо го, ничего ал мисалычы. Кичине более-менее дегендей да эми. Ал көрүнбөй эле турат да алчы. А бир илип койгон сүрөттөргө жакшы эмес, пайгамбардын хадис кыямат күнүгө чейин. Рахмат периштелери кирбейт дейт. Так. Бизде жаназа болгондо союлган малдын этин кошуналарыныкынан бышырып беришет. Эгерде мен жакта жаназа боло турган болсо, мен этти бышырып бербей койсом кандай болот? Ал эт макруh же арам да. Караңыздар туугандар. Маркум бир үйдөн өлүк чыкканда, ал үй сүрлүү болуп калат. Себеп өлүм периштеси келип кетти. Кошуналар өткөн тияк-бияктагы жолдордо ал жер сүрлүү болуп калат. Эми ал жерде туугандар мал союлбасын. Анан көрө кошуналары акырын адамгерчилик, бир туугандык мусулманчылык менен эртең мененки түшкү кечки чайын, тамагын алып барып берип турганы жакшы. Эгерде узактан келип калса коноктор, аларды дагы кошуналар үйлөрүнө алып кетип эле бир аз чай берип узатып койгону жакшы. Жолдон элечи. Алар азыр күйүтү басын элек. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып башка түйшүккө салбай эле коюңуз аны. Сизге ал жерге той кылып бере турган ал учур эмес ал. Кайгы күн 3 күн. 3 күн кайгы болгондон кийин, эгерде бирөө кайрымдуулук кылам, соом багыштап коеюн, бебечарлар тамак берип коюлса, шарият ага уруксат берет, эч кандай тыюу жок. Бирок карыз алуу эмес, кредит алуу эмес, курнамыз үчүн, эл эмне дейт үчүн эмес. Сооп болбой калат будан, грамм сооп жок. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушу бечаралардын курсагы тойсун, ушулар ак батасын берсин. Үйүндөлөр менен ошо кичине мейли. Кандай мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жөнөкөй чай кылсаң деле болот. Тоок сойсоңуз деле мейли. Сөзсүз эле жылкы сой сизди милдеттендирген эч ким жок. Шарият эч кандай милдеттирген эч ким нерсе жок. Ошон үчүн иншалла карап туруп. Аны эми мына жерде аты эмне эле? Макруh да, арам да деген ал макруh арам эми качан болот билесизби? Качан ошо мурастын малы бөлүнбөй, мураскор өлүп калганды мурасы бөлүнбөстөн ошонун мал мүлкүн жеген макруh арам болот. Мындай туугандар. Адам өлгөндө ошонун кандайдыр бир байлыктары калды. Эгер балдары балагатка толо элек болсо, анда жетимдин малы ошол. Ошол кишинин уйу болобу, жылкысы болобу, кою болобу, союп жегенчи арам эле болуп калат. Балдары жетим балдар. Ал качан сизге макул деди эле жегенге? Жаш бала ал. Ага калсын да алардын үстүнө биз алып барып бергендин ордуна акыркы уюн союп жегендер бар бизде. Турмушта кездешет экен да. Бир уyu бар экен бечара. Болгондо дагы балдары жетим, кыздары жетим калды. Ошону дагы намызына тийип, ошол анча-мынча баягы наадан кээ бир ушундай кишилер болот айылдарда. Ошо сойдутуп жеген да. Кантип өтөт ошо муналар. Эгерде жөн эле бирөө бардыгы бөлүнгөн нормальный жөн мейли бир кайрымдуулук кылып коем дей турган болсо тыюу жок.
Денедеги сөөлдү кантип кетирсе болот? 2 жылдан бери кетире албай койдум. Кээ бир табыптар дем салат, кээде врачтарга каратып көрүңүз, иншалла, кыжалат болбоң. Мен аялым менен 7 жылдан бери чогуу жашабайм. Ажырашкам. Эми кайрада жашайлы деп атабыз. Нике кыйып эле жашай беребизби? Талак бербеген. Эгерде талак берген эмес болсоңуз, проблема жок. Никени кайра кыйганын кереги жок. Талак бериле элек, о сиздин никеңизде эле болуп эсептелинет. Жөн эле жашай бересиңер. Жөн эле. Мына карап туруңуз, сизчи, чогуу жашабайм, ажырашкам деп атпайсызбы? Ажырашканда кандай? Талактын ниети бар беле же кантип ажырашып кеттиңер? Жөн эле чогуу жашабаганды ажыраштык деп эсептеп атасыңарбы? Эгерде талак бердим деген сиздин ниетиңизде болсо, ажырашканда максат, анда бир талак түшүп калат. Анда никени жаңыртышыңыз керек болот. Жаңыдан күбөлөр болсун, махыр калың деген бардыгы чечилсин. Айтыңыз. Айылдын тургундары айылдын мүрзөсүн айланта тосолу деп кеңешип жатышат. Мал жандык кирип тебелебесин деп. Ушул тосуш керекпи же тосош керекпи? Тоспогон жакшы да я. Малдар тебелеп, жайкана, бейит, мүрзө дейбиз. Үстүнөн мал тияктып турса, адам тебелегенге акысы жок да. Тебелебегиле деген. Алдында эле көмүлсө эмне, үстүнөн тебелебегиле. Жок, тебелебегиле. Жада калса чөп чарылар болуп өсүп калат го, аларды орбогула. Эмне үчүн ошо чөп пока машалла мындай свежий болуп турганда, анын алхамдулилля ал зикир айтат. Анын пайдасы тийип турат. Курап калгандан кийин мен аны оруп койсо болот, тазалап. Өткөндө бирөө суроо берип атат эле как раз. Ошону чөптөр көбөйүп кетип өртөп берсе болот. Болбойт өртөсө чөптөр. Оруп койсо болот, кургагандан кийин ага чейин дагы болбойт. Пока зикир кыла берсин ал. Түшүнүңөрбү? Ана мындай иншалла тосуп койсо, алхамдулилля жакшы болот, тебелендиги калтырбай. Сиңдин биринчи күйөөсү менен ажырашканда 17 жыл болуптур. Күйөөсү талак берген эмес экен. Кандай болот? Же уже талак түшкөнбү? Жок. Берелек болсо түшпөйт. Туганда. Эгерде болсо 17 жылдан өтө көп болуп кетти, ошонун күйөөсүн тапкыла. Эгерде өлүп калган болсо, сразу эле анда түшөт ал. Нике ажырайт. Тирүү болсо ал түшпөйт ал. Анын өзүнөн ошондо талак алыш керек, талак алгандан кийин 3 ай күтөт дагы, идда деп коет. Андан кийин анан башкага турмушка чыгат, чыккысы келсе. Апамдын кечинде уктаарда бир аял капкара кийинген аял апамдын жанына жатып алат экен. Ары бери басып жүрө берет экен. Ал эмненин белгиси? Жообун айта аласызбы? Биз квартирада турабыз. Неме кылсын да?
Апаңызға айтыңыз 5 вакыт намазға бекем болсын. Сарқы кечки пайғамбарыбыздың зикирлери бар, дуалары бар. Ошого бекем болсын. Өзгөчө жатаарда таарат менен Фатиха сүрөнү, Ихлас сүрөнү, Фалак Нас сүрөнү, Аят-ал Курсини окуп жатсын. Ассаламу алейкум. Менин бир таанышым акча алган эле. Ордуна кой козулары менен берем деп. Aradan bir yıl öttü, berбей жүрөт. Мен айттым, bir yıl öttü деп. Былтыргы козулар шишек болуп калды деп, койлор дагы тууду деп. Кой козулары менен шишек кылып эсептеп алсам болобу? Мага зыяны жокпу? Аны мен сатып алган жылдан жылга көбөйө берет дедим. Бул жагы кандай болот? Карап туруңуз, сиздер кандай келишим түзгөнсүңөр ортодо? Канча акча бергенсиңиз, ошо канча кой берем дедиби, же болбосо коз берем деди, көрдүңүзбү ошо эмнени берет? Булардын баардыгы башынан мусулман малдары, туугандар көрүп алыш керек, мына кой сиздики деп. Эми кой ар түрлүү да. Азыр жөнөкөй кой менен арашан койдун айырмасы канча? Кече жакында айтып атат, $100,000 кочкор сатылды. Ошондой кой мага бересиң деп жүрбөсүңбү? Чын да. Кайсы кой? Адам көрүш керек да, акчаны бергенде мына коюм, болду, ушу менин коюм. Козусу мына деп. Анан жолдо эле бир кой берем, андай сода болбойт анда. Буну карар деп коет. Белгисиз нерсени сода кылыштык болбойт, билип коюңуз. Колго тие элек нерсени сода кылса болбойт. Анан усул көп үчкөн атат. Аны ителги. Ошону сага саттым. Болбойт, алып кел карма. Түшүнүктүбү? Нарын дарыясынан агып аткан балыктар сеники деп. Токто, карма сен аны. Жок нерсени кантип сата бересиң? Ошондой эле мына араша. Ал içinde tuğsa seniki, tuğsun birinci yani. İçindegisini satanga bolboyt ал. Түшүндүңүзбү? Ага кудурет жете элек да агачы. Кудум ошондой либой кой менен, анда либой болбойт. Сен какыр тайнап көрсөт, мына кой сеники, мына козу сеники деп. Аны ушу чоңойтуп, ушудан канча таркаса, канча ушу. Мисалы, козулуу болсо, канча ушу сеники. Бул ушу башкача нерсе. Энесин сабаган, урган баласынын тагдыры эмне болот? Астагфирулла. Toba kılıp enesinden geçirip surap kalsa uspet etet. Bolbosoçu. Konkretne kor bolup berет. Kor bolup, şermende bolup, жүрөгүндө тынчтык болбойт. Кабыры караңгыга толот. Ахиретте Кудай сактасын бул жаман болот. Аны айткым да келди. Ошон үчүн тоба кылып, тобанын эшиги ачык. Мындай айбандар эсине келсин. Энесине кол көтөргөн. Барып geçirim сурап, Алладан да geçirim сурап, энесинен да geçirim сурап, путу колун кармап, ыйлап, дуа кылып, вакыт болуп калды ошо. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Я